Усман радиаллаху анхуга ошонун заманында ошол кишиге да ыраазы болбогон, каршы чыккан адамдар болгон да. Бейиштик адам болгон. Бейишке барат, таза жакшы адам десе дагы бийлигине өзүнүн жакындарын коюп койду, мынтип койду, тигинтип койду, мындай башкарып атат, тигиндей башкарып атат, каршы чыккан адамдар болгон да. Анан ошондой адамдардын кээ биреси ошо Усама деген сахабага келип, эмнеге сен Усманга барып сен айтпайсың, эмнеге сен анын кемчилигин айтпайсың, насаат кылбайсың деген ал киши айткан да. Эмне мен насаат айткан сайын мен силерге угузуп турушум керекпи деген. Мен насаат айтам ага, бирок өзүм менен анын ортосунда жашыруун айтам деген. Мен ушундайдыр бир эшикти ачкым келбейт деген. Ана Ибн Хажар ушуга шарх берип айтып атат. Бул ушул жанагы мусулман башчыларга ачык айкын кемчилигин айтып, кайтаруунун эшигин айтып атат. Анткени бул фитна, жаман, зыян нерселер алып келет деп атат. Мына азыркы заманда болуп аткан мейли кээ бир саясатчылардан болобу, же блогерлерден болобу, же жөнөкөй адамдардан болобу, чыгып алып эле мусулман башчысын жамандап, айыптарын чукуп, мынтип атат, жеп атат, жакшы башкарып айтат, тиги жерди сатып ийди, бул жерди сатып ийди, тиги пансионатты берип ийди, мындай кылды деп ар кандай кептер болуп атпайбы? Ушунун баары тең бул салафиянын акыйдасына каршы келет. Салафия буга үндөбөйт, буга каршы.